بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Урматтуу бир туугандар, бүгүн ушул үркүү менен жана саждадагы айрым адамдар кылып жүргөн каталарды эскеребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө каршы амалдар. Жана ошол учурда сүннөттө кандай келген, ошолорду Аллах Тааланын жардамы менен сабагыбызда эскерип кетебиз. Биринчи эле ушул үркүүдө көпчүлүктөр та кетирген нерсе бул имам менен кошо жарышуу, же имамдан озуп кетүү. Бул нерсе канча жолу айтылып келсе деле айрым адамдар унутуп калат, шашып кетет. Жана шайтан дагы ошого түртөт адамды. Себеби шайтан аябай умтулат адамды намаздан азгырып, сүннөткө каршы амалдарды кылып, эптеп сооп койленбей кур калыштын айласын. Адам ошон үчүн билип алып, буну жакшылап кулакка сиңирип алып, тө кылдат болуш керек. Бара ибн Азиб деген сахаба айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сами Аллах лиман хамида деп рүкүдөн турганда, Раббана лакал хамд шу дуалар айткан кезде, Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын саждада чекеси турганы көрүнчү эле дейт. Бул алдыда катарда турган сахабалар айтып атат. Пайгамбар чекесин жерге тийгизип, саждага кетти. Анан ошону көргөндө анан биз лам назал кыяман хатта наро код вада жабхатаху алалар тумма наттабиу дейт. Качан жерге тийгенен анан биз ээрчип саждага барчык дейт. Ушундай коркушканда саждада рүкүүдө кетүүдө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ээрчүүдө тең кетип, тең жарышуудан же озуп кетүүдөн. Ошон үчүн силер рүкүүдө да, саждада да, кыямда да салам бергенде дагы имамдан озбогула. Анан ушул жерден шайтан ой берет. Коркунучтуу деп кээ бир адамдар рүкүүдө турганда имам сами Аллаху лиман хамида деп туруп саждага кет. Тигил адам дагы деле рүкүүдө турат. Ал саждага барганча тиги имам экинчи сажданы кылып жиберет. Бул дагы сүннөткө каршы нерсе. Бул жерде ошо тең жарышпа, жана бир рекеттен бирге кечигип калба деген сөз. Өтө кечигип калбаш керек, жана тең жарышпаш керек. Ал эми жанандай боло берет. Кыямда турасың, имам саждага кетти. Анан сен саждага кетесиң. Ушундай болсо, эң негизи иннама жуайлал имам ли утамма бихи фа ида рака фаркау. Имам бул ага уюш үчүн болду. Эгерде рүкүү кылса, рүкүү кылгыла, сажда кылса, сажда кылгыла. Көтөрүлсө, көтөрүлө деп келген. Андан кийин wasl qira'a bi takbiratir ruku деп, мисалы, Фатиханы окудуңуз кыямда туруп. Бир кыска сүрөнү окудуңуз деңиз, Каутар сүрөсүн. Инна атойнакал каутар фасолли ли роббика ванхар инна шани'ака хувал абтар. Аллаху акбар. Мына ушул туура эмес. Эмне кылыш керек? Инна шани'ака хувал абтар. Бираз бир пауза болуш керек. Сакта деп коет араб. Бир дем ала тургандай, авал туруп, анан барып Аллаху акбар деп рүкүүгө кетиңиз да. Бир дем алгандай деп туруп анан рүкүүгө кетиңиз. Ушунун бардыгы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолдорунан. Сакта касир, кыска бир сүрөнү айтар менен эле жулунуп рүкүүгө кетип калбай. Анан рүкүүдөн кайра сами Аллаху лиман хамида деп дегенден кийин белди түздөлүп шашпаңыз. Ушул жерден да көптөр шашат. Сами Аллаху лиман хамида Аллаху акбар кетти. Андай эмес. Ла туджзиу салату раджул хатта юқима захраху фир руку ва суджуд. Адамдын намаз болуп саналбайт качанга чейин ушу бели түз болмойнчо, рүкүүдө да, саждада. Кыямда да турганда, кайра рүкүүдөн турганда бел түз болуш. Түз болсо кекирейип асманды карап эмес, ушул адамдын муундары өзүнө келиш керек. Кээ бирлердики келбейт. Сами Аллаху лиман хамида Аллаху акбар. Аллаху акбар. Кайра Аллаху акбар ушинтип болот. Алымдар эскерет, жанагы хадиске түшөт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрөт да бир адамды ушинтип тоокчу окугандай окуган рүкүүсүдө, саждасында. Лау мата хада ала халихи мата ала гайри миллати Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Эгер ушинтип өлө турган болсо, бул адам ушундай намаз. Анда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолунда эмес, башка абалда өлмөк дейт. Кайсы бир адам рүкүүсүн, саждасын толуктабаган, бул жанагынтип жерди чокугандай айбанга окшош турган.
кээ бирлерде адат болуп калган. Ошон үчүн буга аябай жакшы көңүл буруп, чын эле мен кошо жарышып аткан жокмунбу деп адам көңүл буруш керек, маани бериш керек. Андан кийин рүкүү кылганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келгендей тизеге колдорду коюлганда тумма фарриж байна асаби, манжалар жазылыш керек, бүгүлүп турбаш керек. Манжаларды жыйнап алып турбаш керек. Рүкүүдө турган мындай жазып рүкүү кылганда туруңуз түз болуп, жондор түздөлүп турсун. Шашпаңыз ошо жерде. Субхана раббиял азим, субхана раббиял азим деп айтып, пайгамбар алейхиссалату вассалам Табара ибн Мажада келгенде ушундай белин түздөйт эле, керек болсо ал жерге суу коюп койсо да турат эле дейт. Мынтип сүрөттөгөн. Кээ бирлер түздөйм деп башын мынтип көтөрүп алат. Мынтип караса, о, мимар жакты карап калган, же асманды карап алган. Белиңиз түздөлгөн болсо баштагы ошондой түз туруш керек. Чөгүп кетпесин баш ылдый карап, тизеге жакындап кетип, же бели түз да башы үйдө көтөрүлүп калган. Ошондой эле имамга жетишпей калды кээ бирлер. Барайын десе имам рүкүү кылып жиберди. Рүкүү кылат дагы, рүкүү кылып атканда Аллаху акбар деп айтат. Бул туура эмес. Биринчи туруп кулак какканда, рүкүү кылганда эмес, турганда кылыш. Кээ бирлер жетишпей калат дагы, рүкүүгө баратып кулак каккып. Кээ бирлер жетишпей калып, рүкүүгө баратып Фатиханы окуп алат. Окуп алып, үлгүрүп калайын деп. Шашпаңыз, үлгүрбөй калдыңыз, болду, барып эле эч Фатиханы окубай эле рүкүүдөн Субхана раббиял азимди айтыңыз дагы, анан улап кете бериңиз намазды. Анан намаз бүткөндө имам салам бергенде сиз туруп бир рекет кошо окуп коюңуз. Мындайды экинчи кайталабагын дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда да ушуну көргөн. Сапка тура электе көрүп, анан Аллах таалам сага жакшылык берсин, бул нерсеге экинчи кайтпагын деген. Сапка турмайынча рүкүү кылынбайт, сапка жетмейинче кулак кагылбасын. Андан кийин рүкүүдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан тыюу келген. Эмне тыюу? Рүкүүдө эч убакта Куран окулбаш керек. Рүкүүдө дуа да кылынбайт. Рүкүүдө Аллах таалам улукталат, ал эми саждада зикир айтылгандан кийин дуа кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадис айтат: "Ала инни нухиту ан акра ракиан ау сажидан." Мен Куранды рүкүүдө, саждада окуштукка тыйылдым деген. Фа аммар руку фа'аззиму фихи Рабб азза ва жалла. Эгерде рүкүүдө болсоңор, Аллах тааламды улуктап даңктагыла. О амма суджуд фаштахиду фи дуа. Ал эми саждада болсоңор, дуа көп кылгыла дейт. Дуага аракет кылгыла деген. Фаакимна ай юстажаба лакум. Бул деген сөз мына ошол жерде дуа кабыл боло турган абал дейт. Эң жакын абал дуа кабыл болгон. Андан кийинки каталардын бири, кээ бир адамдар имам рүкүү кылып турган болот, ал барып рүкүү кылайын десе имам сами Аллаху лиман хамида деп туруп кетти. Анан бул адам туруп кетсе туруп кеттир. Рүкүү кыямга туруп кетип мен жетише калам деп туруп, ал дагы рүкүү кылат дагы субхана раббиял азим, субхана раббиял азим, бат-баттан имам роббана лакал хамд деп немелерди айтканча тура калат. Анан оюнда мен болду, жетишип калдым рекетке. Имам салам бергенде мен бир рекет толуктабайм деп ойлойт. Неге десе мен рүкүүгө жетишип калдым деп. Рүкүүгө жетишип калган адам намазды бир рекет кошуп окуп бербесе болот. Бирок берде жетишпей калды да рүкүүгө. Жетиши үчүн имам да рүкүүдө туруш керек эле. Ушуну эстеп калыңыздар. Жетиши үчүн имам дагы сиз барып рүкүүгө кылганда имам да рүкүүдө абалда туруш керек. Анан сиз барып эми рүкүү кылганда имам сами Аллаху лиман хамида десек, анда сиз жетишпедиңиз. Эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Давудда, Хакимде келген Шейх Альбани Сохих деген хадис эмне дейт? Ида жутумус сола ва нахну суджуд дейт. Фасджуду. Эгер десе намазга келип калсаң, биз саждада болсок, сажда кылгыла. Вала таудду шай'ан. Аны силер бирок эч нерсе деп санабагыла дейт. Санабагыла деген сөз мен ошол нерсеге жетишип калды, намаз бүткөндөн кайра сажда кылбайм деп ойлогула. Сен эч рекетке жетишпедиң дейт. Оман адрака рака факад адрака рака. Рүкүүгө жетишкен болсо, ал намазга жетишти дейт. Намазга жетишти деген сөз ошол рекетке жетишип калдыңыз. Имам салам бергенден кайрадан бир рекетти толуктап бербейсиз деген сөз. Ал эми саждада барсаңыз, имам сажда кылып аткан болсо сажда кыласыз, бирок ал рекет болуп саналып бербейт сизге. Себеби рүкүүдөн жетишиш керек. Кээ бир адамдар түшүнүп аткан, эгерде мен имам болуп калдым, же өзүм окуп атам, сами Аллаху лиман хамида дегенден
жана роббана лакал хамд деген сөздү ким айтыш керек? Ал мен артындагы турган мага уюган адам айтыш керек. Мен айтпайм деген түшүнүк өзү туура эмес. Эгер сиз имам болосузбу, жалгыз окуйсузбу, кандай болсо дагы сиз сами Аллаху лиман хамида деп айттыңызбы, андан кийин роббана лакал хамд деген дуаны айтыңыз. Имам сами Аллаху лиман хамида дегенден кийин силер Аллахумма роббана ва лакал хамд деп айткыла. Кимдин бул сөзү периштелердин сөзүнө дал келе турган болсо, ушул убакка экөө күнөөлөр кечирилет деген хадистер келген. Бирок бул тек гана уюган адамдарга эле эмес, өзүңүз жалгыз окусаңыз дагы. Эми сами Аллаху лиман хамида деп турдуңуз. Тургандан кийин шашпаңыз. Туруңуз. Сами Аллаху лиман хамида Аллаху акбар. Жок, шашпай туруңуз. Ушинтип акыры барып адамдар кыяматка белгиленген намаздага келген нерсеге маани бербей баштайт. Сами Аллаху лиман хамида дегенен бир нече зикирлер келген. Эң кыскасы роббана лакал хамд. Ал эми саждада ошо окшош рүкүдөгү каталар бар. Шашпаңыз, имам менен жарышпаңыз, алардан оозуп биринчи чыкпаңыз. Саждада пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен саждага 7 мүчөм менен сажда кылышка буйрудум" дейт. Адам чекеси тийиш керек, мурду тийиш керек. Чеке менен мурду жерде сажда кылганда экөө тең тийип туруш керек. Эки колуңуз, манжаларыңыз жазып туруп, алакан, эки алакан. Андан кийин эки тизеңиз тийиш керек. Бир тизе көтөрүлүп, бири тийип турган болбойт. Жана эки бут, бир бутуңуз көтөрүлүп болбойт ушул. Сөзсүз эки кол, чеке, мурду, эки тизе, эки бут. Бут дегенде ушул кадамдар. Бири-бирине уйкаштырып алып саждада мисалы, эки бут андайлар жок. Ла солата лиман ла ямусу анфухул ард. Бул да ошо Байхакиде келген. Ким намазы болбойт, кимдин мурду, чекеси жерге тийбесе дейт. Бул хадис Сохих Бухаринин шартында келген. Имам Захаби айтат, Хакимде. Андан кийин саждада каталардан ошо саждада турганда Алла элестетиңиз, эң рахат учур, эң Аллах Тааламга жакын учур. Пайгамбар саллаллаху алейхи бирөөнүн сажда кылганын көрүп туруп, кайра бар оку деген. Анан ал мен мындан башка жолду билбейм окуган. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи үйрөткөн кантип окушту. Эгерде саждага барса, адам саждада фамаккин ли суджуди, шашпаш керек. Субхана раббил айтып койдум, бул эң кыскасы. Адам жалгыз окуй турган учуру көп да өзү. Имам уюдан башта сүннөт, нафил, духа намазы, сүннөттөр, канча деген нафил, тахажд намаздар бар. Аллахтын элчиси кандай адам намазын ордойт дегенде ла ятиму рукуа вала сужуда, рүкүсүн же толук кылбайт, же саждасын толук кылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аштахиду фиддуа", анан ошодон аракет кылгыла дуа кылган. Факимна нистажаба лакум. Жадирун деген сөз эң ошодон дуа кабыл боло турган учур дейт. Ал жактан да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям саждада көп дуаларды айткан, зикирлерди. Аллахумма гфирли замби куллаху ва дикка ва жилла ва аввала ва ахира ва аланията ва сирра. Ушуну айтсаңыз болот. Аллахумма лака сажатту. Аллахым, сага сажда кылдым. Ва бика аманту, сага иман келтирдим. Ва лака асламту, сага моюн сундум. Сажада вajhi, менин жүзүм сага сажда кылып. Лиллади халакаху фасаввараху фа ахсана сувара. Кимге сажда кылып? Ушундай келбет берген затка, ушундай чырайлуу жүз берген затка менин коркуум, көзүм бардыгы сенен коркот. Сен кандай чырайлуу жаратуучу затсың, берекелүү затсың, эң жакшы затсың деп Аллах Таала мактап турган адам кайдан ой бөлүнсүн? Ошондой эле саждада келген дуаларды, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген дуаларды бир нечесин жаттап алыңыздар. Кыска эле, бардыгы кыска дуалар. Акроб маякун абд мин робби ва хуа саджид. Адам баласынын Роббисине жакын учуру сажда учуру. Факсиру дуа, дуаны көйткүлө деп атат. Эгерде үлгүрүп аткан болсоңуз, парста кылыңыз, сүннөттө кылыңыз, нафилде кылыңыз, тахажжудда кылыңыз. Эгер алем нафил намаздарды окуп атсаңыз, өзүңүздүн каалап, жалбарып Кудайдан сурана турган кажеттериңиз бар. Бирок эң жакшысы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген дуаларды жаттап алып кылган бул жакшыраак. Эмнеге жакшыраак? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиз өзүңүзгө караганда пайгамбар алейхиссалату вассалам күйүмдүүлүк, жана пайгамбар алейхиссалату вассаламга Аллах Таалам жавамил калимди берген. Бул эмне? Бул
Билбейбиз да. Аллах мага машина бер, анан тигини бер, муну бер деп кайсы зыян, кайсы пайда биз билбешибиз мүмкүн. Мени бай кылып чириген деп. Балким ошо байдан адам кутуруп капыр болуп өлүп кетиши мүмкүн. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын дуасында бүт жакшылыктарды камтыган. Кайсы учурда сизге зыян болот, эмнени сураш керек, эмнени сурабаш керек. Кээде адам билбей өзүнө зыян нерсени сурашы мүмкүн.